Шаймбетов Казыбек Оразаконович 1955-жылы 24 апрелде Ысыкөл районуна караштуу Бостери айылында жарык дүйнөгө келген. Афган согушунун ардагери, коомдук ишмер, бүгүнкү күндө президенттикке талапкер. Өлкөнү кантип башкаруу керек деген суроонун айланасында маек курганыбызда Казыбек Оразаконович жоопту өзүнүн бүгүнкү күндө өндүрүп жаткан жеке ишкерлигин көрсөтүү менен берүүнү чечти. Эл эмгегин жер жебейтет. Ушул жерде 20 жыл мурда, 15-20 жыл мурда какыраган таш эле бозоргон талаа болчу. Мал дагы жайылчу эмес. Бир аз жайылат, бозоруп калат, анан бош. Анан элдер иштетебиз деп өздөштүрүлбөгөн жер катары алып, биз дагы ошолор менен эл катары бир туугандар менен бала чака менен бөлүштүрүп алып, анан кийин таштарын терип, арык салып суу чыгардык. Андай мына өзүңөр көргөндөй биз үчүн ар бир чырпык алтынга тетеде, анткени ошончолук эмгек кетет. Элди башкарыш үчүн ошо башкарам деген киши алдына максат койсо, ал өзү жеке кылган кызматы менен чарба түзүп үлгү болуп бериш керек да. Ошондо гана эмгектин баркын билип, элди сыйлап баштайт. Эмгектин баркын билбегенде ал экономиканы көтөрөм деп бул жалган айтканга эле тете болуп калат да. Талапкердин тынчын алган ички дүйнөсү, көкүрөктөгү көйгөйү, жумуш издеп өлкөбүздөн алыска чыгып кетип жаткан жаштар экенин да айтып өттү. Кайра кайра көргүм келет дагы эле. Жаштарыбыздын баары башка өлкөгө кетип оокат кылабыз деп жүрөт. А карап көрсөңүздөр, бүт Кыргызстан боюнча ушунчалык мүмкүнчүлүк бар. Ушундай чарба куруп, баарын кызмат менен, жумуш менен камсыз кылып, ошол жакшы өбөлгө түзүлөт эле. Эгерде өкмөт бир аз эле каржылап койсо, ички миграция токтойт эле. Ички миграция токтогондон кийин барып сырткы миграция токтолот. Анткени ошону менен эле чектелип калбайт да. Өндүрүлгөн товар киреше алып келип баштайт. Аларга кайрадан иштете турган жабдыктарды алып келип орнотсак эле, налог төлөй турган база кеңейет. Социалдык вопростордун баары чечилет. Менин программам тигиндей, мындай деп эле, мына колубуздан келгенде эле жасап койсок, буга каражаттын да көп кереги жок. Негизи ушу чарба жүргүзгөнгө дагы билим керек экенин көптөн бери аңдап билдик. Анткени билими бар адам менен билими жок адамдын чарбага болгон мамилеси асман менен жерде болуп байкалып турат да. Жөн эле экономика эмес, социалдык маселенин баарын чече турган мүмкүнчүлүк бар экен. Мына биз өз колубуз менен, бала чака менен, бир туугандар менен, карындаштарыбыз менен ушундай чарбаларды куруп алып, бул жеке эле жалгыз эле биздин үй бүлө эмес, ушу биздин Бостери айылы боюнча көлдүн тегерегинде ушундай чарбакер болуп кеткендер абдан көп. Göl Beyiştin törü ya. Kaçtan alıp gelip otururuz namız? Kanatski klon, özübüzdün çınar terekti, жаңгактан көбүрөөк отурулуш керек эл жашаган жерлерге.
Кыргызстандын бермети болгон ысык көлүбүздү көр кармап, андагы экологиялык тазалыктын сакталбай жатканына өйгөн жүрөгүндө жашырган жок. Казыбек Шайымбетовдун ар бир айткан сөзүнө ынандык. Эртең ким президент болгон күндө да Казыбек агай белгилеген көйгөйлүү маселелер жалгыз гана анын эмес, жалпы кыргыз элинин көйгөйү экени чындык. Кудай таалам кандай бизге ыйык мурасты жаратып, ата-бабаларыбыз ошого ээ болуп бизге калтырып кеткен. Канчалык Кудайга жалынсаң дагы, ата-бабалардын арбагына жалынсаң дагы көкүрөгүң тойбой, ыраазычылыгың көөдөнүңө батпайт. Ушундай ыйык көлүбүздү биз ушу бизге ата-бабабыз мурас кылып калтырып кеткенде кийинки муундарга калтыра алабызбы? Ушул суроо дайыма жүрөгүмдү өйүтөт. Акыркы 20 жылда көлгө болгон мамилебиз кескин түрдө кесирлик айланып бараткандай да. Себеби бизде бир түшүнүк бар, сезон деп коет. Сезон дейбиз, күнүмдүк оокатта карайбыз. Ошону менен бирге көлүбүздү булгап, айлана чөйрөнүн баарына ыплас иштерди жасап, элдин пейили бузулуп, назары Кудайга жакпаган жакка кетип, материалдык жактан бир нерсе тапкандай болот. Көңүлүң, көкүрөгүң баары бир тойбойт, ыраазы болбойсуң. Биз айлана чөйрөгө ушул көлүбүздүн дагы ушу ыйык касиетин көп баалабай калыптырбыз. Только акча жагын гана киреше, оокат деп ушундай бир кайдыгер мамиле кылгандай көрүнүп атат да. Мен суранат элем, кайрылып баардык кыргыз элиме, айрыкча көлдүктөргө аяр мамиле жасасак, канча кылымдан бери миңдеген жылдары азыркыдай сезон деген түшүнүк эле жок жасап, бизди ушул жарык дүйнөгө алып келип, бизге ушундай жакшынакай мурасты калтырып кетпеди беле. Айтайын дегеним, биз дагы ушул ыйык көлүбүздү, ар бир кокту колотторубузду бейиштин төрүндөй болгон кийинки муундарга Кудай таалам кандай жаратса ошондой калтырып кетсек деген тилегибиз бар. Кыргызым, кыргызстандыктар баарыбыз ушу айрыкча ысык көлүбүзгө, ыйык көлүбүзгө, Кудайдын берген мурасына, жер энемдин көзүнө аламдан көрүнгөн ыйык мамиле кылалы деген ниетимди сиздер менен бөлүшүп, ушуну жолдоп кетет деп терең ишендиргим келет.